Айыл чарба министрлиги тарабынан иштелип чыккан Дыйкан Дос Telegram бот дыйкандарга жакшы жардамы тиет. Эми жарандар уюлдук телефонундагы Telegram мессенджеринен эле керектүү маалыматты ала алат. Мисалы, фермерлер продукциянын импорты жана экспорту тууралуу документтер, гранттар жана министрлик менен мекемелердин уюмдары боюнча бардык байланыш маалыматтарды ошондой эле даттануулар жана сунуштар менен тааныша алышат. Бул жерде бир гана фермерлер эмес, ушул айыл чарба жаатында эмгектен келген же кызыктар тараптар болсо, алар да ушул ботту колдонуп, өзүнө керектелүүчү маалыматты же продукциялар боюнча ошол же өстүрүү же мал өстүрүү боюнча кандай бир маалыматтар керек болсо, кызыктар тараптарга жардамчы катары биз атайын ушул программаны иштеп чыкканбыз. Дыйкан начинаешь писать, выходит вот снизу Дыйкан Дос. Нажимаешь на нее, кнопка начать. Өлкө калкынын 66% айыл жергесинде жашагандыктан көбү дыйканчылык менен алектенет. Дыйкан Достун негизги милдети дыйкандар бардык керектүү материалдарды оңой таба алышы үчүн маалыматка жетүү көйгөйлөрүн чечүү. Анын ичинде айыл чарбасынын бардык ыкмаларын, инструменттерин чогултуу болуп саналат. Мисалы, дыйкандарга кандай маалымат керек? Айыл чарба продукциясын чыгарууну оптималдаштыруу боюнча, айыл чарбада кандай гранттар бар, айыл чарбадагы банктар кандай насыяларды сунуштайт. Ошонун баарын биз сурамжылоонун негизинде ботко перечень кылып киргизгенбиз. Ошондой эле суроо талаптардын эң негизги көлөмүн камтыган бул байланыштар функциясы жана ишканалар функциясы. Байланыштардан кандай маалымат алынат? Мисалы, байланыш бөлүмүнөн. Бул катталган аймакта өсүмдүктөрдү кайра иштетүүчүлөрдүн айыл чарбада өздөрүнүн кызматтарын сунуштаган компаниялар боюнча толук маалыматтар бар. Экинчи, ишканаларда. Ишканалар функциясында айыл чарба министрлигинин департаменттери боюнча маалымат бар. Виртуалдык жардамчы артыкчылыктуу айыл чарбасын санариптештирүүнүн алкагында түзүлдү. Ушул тапта Дыйкан Дос Telegram ботту 15 миңден ашуун айыл чарба ишкерлери колдонууда. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.